Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү. Биз азыр президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин иш бөлмөсүндө турабыз. Биз азыр Кыргыз Республикасындагы бардык иш кагаздар кыргыз тилинде жүргүзүлсүн деген талаптын айланасында кеп курмакчыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Кыргыз мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамында дагы атайын статуска ээ болду. Ошондон тартаганда иш аракеттер жүрүп жатат. Иш жүзүндө кандай иштерди аткардыңыздар, талаптар канчалык деңгээлде аткарылып атат? Бул эми бүгүнкү күндүн актуалдуу суроосу. Ошондуктан Борбордук телевидение бизге кайрылып, биздин өзүбүздөн билели деген далалатыңарды биз колдойбуз. Ал турсун ыраазыбыз. Рахмат сизге. Кичине мындай тарыхтан карай турган болсок, 1989-жылы, мындан бир 33-34 жыл мурун, 20-сентябрда СССРдин учурунда биринчи жолу кыргыз тили бул мамлекеттик тил деген мыйзам кабыл алынган. Буюрса мына келирге 35 жыл болот. Ошол мыйзам кандай деңгээлде иштеди, алсыз жерлери кандай эле, алардын баардыгын биз көптөн бери айтып эле келгенбиз. Ошого отурлай президент Садыр Нуркожоевич былтыр эле биздин алдыбызга абдан катуу маселе койгон болчу да. Эмне үчүн укуктук талааны даярдабайсыңар эмнечи? Ошо 33 жылдан берки өткөн мыйзам ал деген эскерди да, көп нерселери азыркы чакырыктарга туура келбей калды деген тапшырма. Анын үстүнө эң негизги тапшырманы ошо жаңы конституциябыз берген. Анын ичинде 13-чү берене бар. Жаңы конституцияда ага ылайык кыргыз тили бул мамлекеттик тил болуп эсептелет. Экинчи пунктунда дароо эле ошол мамлекеттик тилди тескеген мыйзам конституциялык укугай болуш керек мамлекеттик тил деген. Ошонун натыйжасында биз жаңы мыйзам жаздык дагы. 3 окуудан жогорку ишин өткөрүп, 31 майда 3-чү окуусу болду. Анан 17-жылда президент кол коюп, мынакей азыр ушул жаңы мыйзам бүгүн ишке ашып отурат. Иштегенине мынакей 2 айдан ашып калды. 3 айга жакындап бара жатат. Бунда сиз берген суроону атайын багышталган ушул мыйзамда 10-чу берене бар. Мен аны окуп эле коеюнчу. Ченемдик укуктук актыларда иш кагаздарын жүргүзүүдө жана документ жүгүртүүдө мамлекеттик тилди пайдалануу деп турат. Мамлекеттик тилди пайдалануу. Дароо эле жазылган. Кыргыз Республикасында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын расмий документтери мамлекеттик тилде жоболоштурулат. Ушул берене мурдагы мыйзамда жок болчу. Биринчи мамлекеттик тилде жоболоштурулат. Жана мыйзамдарда каралган учурларда расмий тилге которулат жана эки тилде жарыяланат делген. Ошону кээ бирлери чала түшүнүп алып, же болбосо өзүнүн кызыкчылыгына жараша түшүнүп алып, мисалы үчүн айталы жалаң кыргыз тил болсун дегендер кубанып, баягы калпактарды жогору ыргытып сүйүнүп атышат. Ал эми мен кыргыз тилин билбейм, мен орус тилин билчү элем, эми кандай болот тагдырым дегендер тескерисинче ажиотаж кылышып, окуй мындан кийин жалаң эле кыргыз тилинде боло турбайбы иш кагаздары, биз кантебиз деп андай паника кылып атышат да. Экинчи эмесинде турбайбы? Мыйзамдарда каралган учурларда расмий тилге которулат жана эки тилде жарыяланат. Ушуну менен эле жооп берип койсок болот. Эми абал жөнүндө сизди кызыктырган маселе иш кагаздар кандай абалда? Акыркы 1 жылдын ичинде кескин түрдө өзгөрүлдү. Негизинен мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Мисал катары айтсаңыз, кайсы тармактарда өзгөрдү? Айтам. Бардык тармактарда өзгөрүлдү. Бардык тармактарда. Эгерде 22-жылы мамлекеттик тилдеги иш кагаздардын үлүшү негизинен министрликтерде абдан начар болсо, айталы каржы министрлигинде болгону 22% болгон. 88% орус тилинде болгон. Азыр тескерисинче, акыркы 8 айда каржы министрлигинде мамлекеттик тилдин үлүшү 80%га жакындап бара жатат. Билим берүү мага 84% деп беришти. Азыр биз инфодокс менен текшердик, 79,9% экен, 80% болгон. Билим берүү министрлигиндечи сиз буга чейин өлкө ичиндеги бардык университеттерди, билим берүү мекемелерин кыдырып, ушу кыргыз тилинин колдонулушуна аябай төмөн баа берип келдиңиз эле. Учурда кандай болуп калды? Дагы эле төмөн. Билим берүү министрлиги бардык министрликтерден артта калды. Дагы эле кайдыгерлик
дагы эле университеттерге болгон алардын чечкиндүү саясаты жок деп айтсак болот. Мына 17 ноябрда биз билим берүү министрлигинин өзүн текшеребиз. Бул жерде баягы ким бир айтмакчы өлмөгөн жерде калабыз да. Анткени дагы эле билим берүү министрлигинин борбордук аппаратында кыргызча жаза албаган кызматкерлер толтура. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Анан алар берилет экен да, университеттерге берилет экен, колледждерге берилет экен, мектептерге берилет экен. Мына мыйзамдын абдан катуу талабы бар. Эгерде сизди билим берүү тармагы кызыктырган болсо, 32 берене. Мына көрсөңүз болот. 32 беренеде мамлекеттик тилди билүүгө жана анын кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү адамдар деп турат. Милдеттүү адамдар деп турат. Ошонун 10 пунктун карасаңыздар, бардык менчик формаларындагы окуу жайларынын жетекчилери, кызматкерлери мамлекеттик тилге милдеттүү. Тилди билүүгө милдеттүү. Эмне үчүн? Орус мектептин директору болобу, кыргыз мектептин директору болобу, биринчи кезекте мамлекеттик тилди билиш керек. Директорлор, кызмат башчылары. Сиздер ушу мыйзам күчүнө киргенден бери ошондой мектептин директорлору жазага тартылдыбы? Болдубу кыргыз тилин билбеген? Менен Москваны 2 күндө эле кур деп суроо бербегилечи, макулбу? Болгон 2 ай болду. Бирок азыр абдан катуу талаптар коюлуп, баягы мыйзамдын турунай чыккан. Ушул 2 айдын ичинде атайын текшерүүлөрдү жүргүздүңүздөр? Атайын текшерүүлөр жүргүзүлдү, мониторинг жүргүзүлдү. Мага жеткен маалымат боюнча мэриянын өзүнөн эле бир мына Бишкек шаарынын мэриясынын өзүнөн эле бир 20дан ашуу кызматкер жумуштан кетишиптир. Булар кандай текшерилет? Буларды биз барып диктант жаздырбайбыз. Былтыр ошо диктанттан баштаган болчубуз. Министрлердин өзүнө диктант жаздырганбыз, эсиңиздердеби? Мыйзам боюнча булар тесттен өтүшөт. Атайын кыргыз тест ишканасы бар бизде, мамлекеттик ишкана. Ошондо 5 эме боюнча, позиция боюнча тесттен өтүшөт. Тесттен өтпөй калгандар өкмөттүн атайын токтому бар, 2019-жылы чыккан. Өтпөй калгандар мамлекеттик кызмат иштөөгө акысы жок. Ал мына мыйзамда талап кылып атат. Ошонун ичинде билим берүү системасындагы бир топ баягы жооптуу кызматкерлери бар. Мындан сырткары мисалы көчөдөгү көрүнөк жарнактардагы бардыгы ошо мамлекеттик тилде жүргүзүшүлү керек эле да. Анан мисалы азыр биз Бишкек шаарын эле мисал катары ала турган болсок, мамлекеттик тилдеги көрүнөк жарнактар дээрлик мындай жок эсе да. Көпчүлүгү эле башка тилде, англис тилинде болуп кетет, түрк тилинде болуп кетет, орус тилинде болуп кетет. Сиздерге ушуларга кандай талаптар бар? Буну деле мына мыйзам так көрсөтүп жазып койгон. 26 берене. 26 берененин 9 глава жарнама, транспорт жана керектелиштер телөө чөйрөсүнүн мамлекеттик пайдалануу. Анын ичинде 26 беренеде жазылып турат. Жарнама чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил Кыргыз Республикасынын аймагында жарнама мамлекеттик жана расмий тилде жайылтылат. Башка айтканда кыргыз жана орус тилинде жайылтылат. Бул мыйзамдын талабы. Биринчи кыргыз сиз айткан англис тили, араб тили, түрк тили алар мыйзамсыз. Бирок сиздер ошолорго кандай чара көрөсүздөр? Биз эч кандай чара көрө албайбыз. Ким чара көрөт? Чара мэрия көрөт. Себеби мыйзамда моун жазылган. Шаарлардын, айыл аймактарында жана башка аймактарда плакаттар, такталар, жанып туручу таблолор, жана башка техникалык каражаттар түрүндөгү тышкы жарнама алгач мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде жоболоштурулат. Жарнаманын мамлекеттик тилде даярдалган тексти мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашууга тийиш. Биздин комиссия менен макулдашууга тийиш. Ал эми калган эмелердин бардыгына жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары, бийликтери жооп берет. Айыл өкмөтүнөн баштап мэрияга чейин. Буну биз так билишибиз керек да. Мисалы үчүн сиз көчөдө кетип атып, англис тилинде турган жарнаманы окуп, Осмон Алиев иш кылбай отурат деп кыйкырсаңыз, анда сиз адрести туура эмес кыйкырып алган болосуз да. Сиз кыйкырышыңыз керек мэрияга, мэрге. Мыйзам ошондой. Бул эми бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө ошондой өзү. Дүйнөдө ошондой. Мисалы үчүн орустар кандай тартип киргизишти. Мен жакында эле Москвада, Питерде болуп келдим. Алардын эмеси боюнча, закону боюнча жарнама болобу, фирманын аталышы болобу, көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи жана экинчи кабаттын ортосундагы тилкеге гана жазылат экен. А бизде менюдан бери сыртка чыгарып жиберишкен да. Мына көрүңүздөр, оо жоктук, башаламандык тартип, мына мыйзам буйрса ордуна салат, ордуна коет. Мындан кийин мындай башаламандык болбойт деп иштеп атабыз да.
Эгер ошо мэрия мисалы көңүл бөлбөсө ошондой көрүнөк жарнактарга атайын нормалардын сакталышына, мэрияны ким көзөмөл кылат? Анда биз мэрдин үстүнөн президентке, мисалы үчүн мен көрсөтмө жазганга акым бар. Буга чейин практикаңызда болду эле, көрсөтмө жаздыңыз беле? Жок, боло элек. Эми айтып атпаймынбы, мына 2 ай болду деп. Мамлекеттик эме катары, чиновник катары ошол мына мыйзамды аткарбагандыгы үчүн мэрдин үстүнөн, мэрдин орун басарларынын үстүнөн, керек болсо департаменттердин Бишкек Сүт, Бишкек Суу канал, Бишкек Жылуулук деген эмелердин үстүнөн биз түздөн түз президентке ошо чара көрүү боюнча кат жазган акыбыз бар. Ал мурун деле бар болчу. Ошо 34 жылдан бери бар болчу. Аны эч ким колдонгон да эмес, пайдаланган да эмес. Мындан ары колдонулат? Мынакей, мына 1 январга чейин биз бүт мына жерде жол жоболоштурулат деп жазылып атпайбы? Ошон үчүн мына мыйзамдын керектүү бернесин аткарыш боюнча биз жобо иштеп чыгышыбыз керек да. Азыр мына 17 жобо иштеп чыктык. Ошону буюрса мына ушул жуманын аягында, аркы жуманын башында мыйзамдаштырып алсак, юстиция министрлигине өткөрүшүбүз керек да. Алсак, анда баягы айыппул салуудан баштап кызматтан бошотуу маселелеринин баардыгы көтөрүлөт. Тилекке каршы көп жетекчилер, муниципалдык жетекчилер, мамлекеттик жетекчилер буну дагы эле мындай этибарына албай жатышат да. Буюрса биз бул маселени мындай койбойбуз. Азыр мамлекеттик тилдин кыргыз тилинин тагдыры чечилип аткан учур. Же дагы көздү алдоо кылып, будамайлап, мурдагыдай болуп кала берсин десек, анда кыргыз тилибиз 10-15 жылдын ичинде жоголот. Же болбосо азыр фронттогудай болуп, бирибизди аябашыбыз керек да. Мисалы үчүн мен ага даярмын. Айтсаңыз, ушул сиздер иштеп чыккан жаңы мыйзамда жергиликтүү бийликтегилерден баштап президентке чейин, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттарына чейин кыргыз тесттен өтүү талабы коюлган. Ооба, коюлган, туура баамдапсыз. Бул 32-берене мамлекеттик тилди билүүгө жана анын кызматтык милдеттерин аткарууга пайдаланууга милдеттүү адамдар. Ошондо 2-пунктунда турат: Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары. Демек, жогорку кеңештин депутаты, азыркы депутат деле тесттен өтүш керек. Тесттен ошол талап кылынган баягы астанадан өтүш керек да. Аны 2019-жылы өкмөт өзүнүн токтому менен белгилеп койгон. Б1ден жогору деп. Б1, Б2, С1 алгандар гана муниципалдык жана мамлекеттик кызматка табыл болушат деп. Алар ошондой депутат болгонго чейин кыргыз тесттен өтүш керек беле же депутат болгондон кийин анан? Эми мыйзам эми кабыл алынып атпайбы? Кабыл алынып аткан 2 ай болот. Эми жогорку депутаттар кыйкырып чыгат албетте. Мыйзам арткы күчкө ээ эмес, обратный силы не имеет, андай мындай да. Бирок бул жерде моралдык күч бар да, моралдык жагы бар да. Ошол эле депутаттар мына мыйзам күчүнө киргенден кийин ошол эле депутаттар милдеттүү болуп калышат. Ошондо бул мыйзамдын күчүнө киргенине 2 айдан 2 айдан ашты деп атасыз. Ошондо ушул аралыкта депутаттарга дегеле бардыгына талаптар коюлду, мынча убакытта өтүп бүтүшү керек жогорку кеңештин. Алсак депутаттарга кайсы убакыттын ичинде кыргыз тесттен өтүп бүтүшү керек? Биз аны коюуга акыбыз жок. Мөөнөттү коюуга биздин акыбыз жок. Менин кандай акым бар? Бирок мен кат жаздым. Мен угуп турсаңыз, мен кат жаздым. Жогорку кеңеш төрагасына 1 ай болду. Мына мыйзамдын моунча пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеш депутаттары тесттен өтүүгө милдеттүү деп койдум. Мен азыр жогон күтүп атам. Жогон күтүп атам. Буну депутаттар өздөрү чечиш керек. Эгерде биздин кат боюнча 45 күндүн ичинде баягындай оң же терс жооп албасак, анда булар мына мыйзамды тоготпогон болуп калышат. Бул жерде өзүнчө баягындай талап кылган норматив бар. Кат жазганыңызга канча убакыт болду? 1 ай болду. 1 ай болду. Дагы 15 күн убакыт бар. Да. Сизге соңку суроом болсун. Мисалы мыйзамдар деле сонун жазылып атат, талаптар деле коюлуп атат, ал тургай президентибиз деле атайын указ чыгарып атат. Бирок ошого карабастан эле мисалы өнүгүү болгону байкалбайт да. Бул эми ачуу чындык десек болот. Ушундай иштерди аткарууга сиздерге эмне тоскоолдук болуп атат? Же ким тоскоолдук көрсөтүп атат? Бизге эч ким тоскоолдук кылбайт. Муну конкреттүү мыйзам боюнча буга мен гана башым менен жооп берем. Ошол мамлекеттик тил боюнча жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын башчысы катары мыйзамдын аткарылышы боюнча мен ноябрдын аягында жогорку кеңештин астында отчет берем. Анткени токтом кабыл алынган 18 январда ошол боюнча ушул кайсы бир нерсе иштебей жатат.
кандай себеппен иштебей жатат. Менин колуман келген себеп барбы же менин колуман келбеген себеп болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен министрди башкара албайм да, туура, билим берүү министрин, транспорт министрин, же болбосо юстиция министрин. Бирок ошолорду биз ачык көзгө сайып көрсөтөлү деп атабыз. Мисалы үчүн билим берүү министри эмне үчүн эмдегиче сиз кыргыз тилин 11 жыл окуткан орус кызынын баласы кыргызча сүйлөп чыкпай жатат. Biz konkret koyuyoruz masaleni. Cevuz teskerisiyle. Kırgız mektepte 11 yıl okuyan bala, hem için Orus dilini bilmeye çıkıp atar. Demek siz büdjetin akçasını cönele çaçıp atırsınız da. Degen masaleni koyuyoruz da. Bunu bayra zararlı da durur. Жакынкы жылдары ушул талаптар аткарылып калат. Жакынкы жылдар эмес, жакынкы айларда аткарышыбыз керек. Анткени иш кагаздар боюнча биз азыр президенттин жарлыгын дагы даярдап койдук. Долбоорун 1 январдан баштап ошо жарлык ылайык мына мыйзамды аткаруу боюнча жарлык чыкса ал дагы абдан чоң күчкө ээ болуп калат дагы. Ошону аткарууга министр болобу, аким болобу, же болбосо губернатор болобу, өзүнүн ишине кетүүгө аргасыз кыла турган шартты түзүп атабыз да биз. Анда башка жол жок. Чоң рахмат агай, сизге бизге убактыңызды бөлүп маек бергениңиз үчүн. Урматтуу Борбордук телеканалынын жана YouTube'дагы көрүүчүлөр, сиздер азыр президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин берген маегине күбө болдуңуздар. Эгер сиздерде дагы кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо, комментарийге жазсаңыздар, биз өз дарегине жеткиребиз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.